Саламатсызбы, Руслан Жамалбаевич. Эң биринчи сурообуз сизге футболго кантип келип калдыңыз эле жаш кезиңизде? Жаш кезим ошо Ошто өттү. Ата-энем Ошко барып иштеп калды эле. Анан ошо биздин двордо мен эң кичинекей бала болчумун. Ошо бүт эле улуу балдар болчу, байкелерим. Алар футболду жакшы көрчү. Анан бизде кичинекей бир коробка бар болчу. Ошто. Ошол жерде күн-түн ойночубуз да. Мени ворота коюп койчу өзү. Мен кичинекей, эң кичинекейим да. Ооба, 5-6 жаштан эле, андан эле эрте го 4-5 жаштан эле баштадым. Ошо ворота коюп койчу, алар ойной берчү, анан акырындан мен ошо футболду сүйүп калдым. Болгон бардык медалдарды, кубоктарды утуп чыккансыз. 11 жолу чемпион болдум. 6 жолу кубокты алдык, 2 жолу супер кубок, 2 жолу азиатский кубок. Бир жолу Казакстан кубогун алдык. Андан тышкары 3 жолу мыкты оюнчу болдум Кыргызстанда, 8 жолу мыкты коргоочу болдум. Алга командасынан сизге сунуш келгенде биринчи реакцияңыз кандай болду? Көп ойлондуңузбу же дароо эле макул болдуңузбу? Көп ойлондум. Мен биринчиден эмнеге? Мен дордой команда мага өзүмдүн командам баягы канча ойнодум, канча иштедим, бул жерден чоңойдум десем болот. Ушул жерден нанын жеп, чайын ичип, ушу дордойго эми көнүп калып турмун да. Дагы ойлонуп, кеңешип, үйдөгүлөр менен кеңештим. Анан ошондон кийин эле анан мен макулдугун бердим. Дал ушул сбордун убагында сиз командаңыздын алдында кандай задача бар деп ойдуңуз? Турцияга кандай барып келдик дейин? Жакшы эле барып келдик. Подготовканы жакшы өткөздүк. Аяктан чоң Самсун шаарынын стадионунда тренировка кылдык. Ал жерден натуральный газондо тренировка кылдык. Бияктан 2 жума кардын үстүндө стадиондо эле жөн эле чуркап жүрдүк, топ жок. Аякка барып 2 мал тренировка жасадык топтор менен. Ошо команданы 1 айда эмес, 2 айда эмес, баягы кээде 1 жыл керек, кээде 2 жыл эми ошого аракет жасап атабыз. Ошо жакшы команда түзгөнгө. Буюрса бар. Азыр жакшы балдар чыгып атат. Дордойдун мектеби, Абдушатанын мектеби, футбольный центрде Оштонун азыр академия ачылды. Буюрса ошо ойлойм, бир келечекте бир 5-10 жылдын ичинде Кыргызстан футболу өсөт деп ойлойм. Эми бул биринчи көп машыгыш керек. Тренерлердин айтканын жасаш керек, анан талант да керек да. Эми Кыргызстанда бөлөк мамлекеттерге караганда каражат да аз бөлүнөт. Мамлекет жардам бербейт. Биякта меценаттардын эле колдоосу менен эле азыр мына футболубуз ошо Аскар Салымбеков, Совет Сакибаев деген кишилердин арты менен эле ошо футболубуз кичине карман атат да. Анан мамлекет бир аз жардам берсе, көңүл берсе, ошондо кичине келечекте биздин жаш өспүрүмдөргө, жаш футболчулар үгүлүү болмок да. Эми биринчи бул азыр чоң стадион керек. Кыргызстанда Спартак стадионунан башка мамлекетибизде мындай бир жакшы Европа же мировой стандартка, международный стандартка бир стадион керек. Мына азыр Дордойдо эле ойноду, көрдүңөр. Кардын үстүндө ойноду. Ошого бизге көп ар бир областта, чоң шаарларда бирден чоң стадион керек. Шарт болбосо футболчуларга дагы кыйын азыр.